Бакиевтердин менчигинин бизнесинин бир бөлүгү гана улутташтырып калды. Мен жаз айларында тоого чыгып эс алганды жакшы көрөм. Аламидин районунун Койташ айылынын тургундары мага 5 жылдан бери кайрылат. Ошол жерде бир база бар экен. Ушул база Максим Бакиев, Шершов, Данияр Үсеновдер менчиктеп алган. Анын заборун Данияр Үсенов өзү келип куруп жүрөт. Ушуну жергиликтүү тургундар басып алышты 10-жылы апрелде. Ушуну мамлекетке алып улутташтырыш керек эле. Эмне үчүн аны жеке адамдар басып алып пайдаланат? Мамлекетке алынбайбы деп 5 жылдан бери мен тоого чыкканда айтышат. Эми бирок көп сөздүн бирөө деп жүргөм. Көңүл бурган эмесмин. Бирок массалык маалымат каражаттарына жана башка булактардан чыккан информациядан улам мен ал объектке көңүл бурдум. Ал объект жөнүндө мен сиздерге кыскача айтып өтөйүн. Дастан деген ачык акционердик коом бар. Анын Аламидин районундагы Койташ айылында подсобное хозяйствосы бар. 27,15 гектар жери менен. Бул билесиңер аскер заводу. Аскер заводу. Өзгөчө статусы бар завод. 2008-жылы Данияр Үсенов биринчи вице-премьер болуп турганда, жаңылышпасам Шершов Дастан акционердик коомунун президенти жетекчиси болуп турганда, Максим өзү каалагандай мамлекеттик менчикти калчап турганда, бул базаны 2008-жылы Укуев Анарбек Акматович дегенге приватташтырып берилди. Ал убакта Шершов ошол жерде жеткирип турганда, жөнөкөй адамга кетип калышы мүмкүн эмес эле. Бул Бакиевтерге барган, ушул кишиге оформить этилген. Азыр ал жерде гражданин Алмаз Атамбаев үй куруп атат. 5 жыл ал жерде мыйзамсыз захват кылып 10-жылдын апрелинен баштап басып отурушкан. 5 жыл өткөндөн кийин унутулду го деп ал жерде оформить этишкен. 2015-жылдын 7-майында ал участок Ибраимова Айнура Танкеевага катталган. Бул Бишкек шаарынын мэри Ибраим Албек Сабырбековичтин аялы. Кара чечек аял. 5 күн өткөндөн кийин 2005-жылдын 12-майында Ибраимовдор ал жерде гражданин Атамбаев Алмазбек Шаршеновичке переоформить этишкен. Биз Бакиевтердин менчигин издеп жүрөбүз. Кыймылсыз мүлк качып кетпейт. Эртеби кечпи аны бирөө пайдаланат. Анын тарыхы чыгып калат. Анын апрелде басылып алган бүт койташтыктар айтып жүрөт. Мен барган сайын айтат. Эл азырга чейин унуткан жок. Мен быйыл дагы майдын аягында барып 15 күн кымыз ичип келдим. Быйыл дагы келип айтышты. Мамлекетке албайсыңар деп. 15-жылы Ибраим Албек президентке ошол жерде бериптер базаны. Шершов, Максим Бакиев, Данияр Үсеновдердин жери. Ошондон кийин ал Бишкек шаарына мэр болуп келип калды. Бул жерде логикалык байланыш бар деп карасак болот. Бул коррупциянын классикалык түрү. Албек Ибраимов бул бөтөн адам эмес Атамбаев үчүн. Анын жеке ишин алып барып жүргөн завхозу болгон, управделами. Атамбаев бийликке келгенде аны Дастан акционердик коомуна койгон. Балким ошондо билип басып алгандыр. Ал жерден 2 миллион доллар жоголду деп чыгда чыккан баарыбыз эсибизде. Ал тарых бүгүнгө чейин бүдөмүк боюнча калып отурат. Андан кийин эркин экономикалык зонага, андан кийин президенттин аппаратынын жетекчисинин орун басары болгон. Андан кийин аэропортко директор болгон. Бул жерде Атамбаевка энчиле бергенден кийин Бишкек шаарынын мэри болду.